Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизден алыспаңыздар. Биздин эфирибизде дагы бир ардактуу конокторубуз бар. Өнөр ээлери бизге келип калган экен. Кесиптешим тааныштырып өтсүң. Албетте, кадырман телекөрүүчү, бүгүн биздин студияны шаңга бөлөй турган, ошондой эле сиздердин суранычыңыздар менен буйруса сонун музыкалык белектерди тартуулай турган инсандар бүгүн бизде конокто. Анара Сарымсакова, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, ырчы, ошондой эле Роза Бердикожоева, эл аралык конкурстардын лауреаты, ырчы Эмилжан Камалов агайыбыз келген номер 71-чи Тоголок Молда атындагы мектеп интернатынын музыка мугалими. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Куттуктаңыздар менен. Рахмат. Кандайсыздар? Аман-эсен келип алдыңыздарбы? Кармаган оруңуздар кабыл болсун. Рахмат. Дегенде эле ошо ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн. Эми эң алгачкы суроону Анара эжеке сизден баштайын. Чыгармачылыкта азыр кандай изденүү, кандай аракеттердин үстүндө жүрөсүз? Эмне бар алдыда? Концерт барбы? Отчеттук концертимди мен 2023-жылы июнь айында бердим филармонияда. Мунас. 22 номер жандуу үн менен ырдадым. Көп артисттерди чакырган жокмун. Баягы өзүмдүкү болбосун депчи. Жакшы ийгиликтүү өткөрүп алдым. Мен бул чыгармачылык менен жашыман эле ар бир ырчы жашынан эле Кудай берген талант менен өркүндөтүп өзү элге таанытып келет да. Мен эми бир эле ырчы эмес, көп тармактарда иштедим аябай. ЗАГСтын башчысы болуп 10 жылдан ашык иштедим, жетекчилик кызматтарда иштедим. Анан ушу эс алууга чыккандан бери ушул ырчылык кесип менен өзүмдү өзүм дагы тааныштырып, эмгектенип келатам. Ай баракелде. Бир чети сизди эс алдырып, чарчооңузду унуткарат, ырахат тартуулайт, ошондуктан дагы баягы жумуштан чыккан учурда жөн жатпайын деп чыгармачылык менен алектенип жаткан экенсиз. Айрыкча эс алган убакта бул мага бир кошумча сабак болду деп айта алам да. Мassa. Демек сиз ар тараптуу, таланттуу инсан экенсиз да. Башкарып атсыз. Эжеке. Роза эжеке, сизден сурайлы. Эми сиз ырчылыкка кантип келип калдыңыз эле? Сиз дагы көпчүлүк ырчылар сыяктуу эле кичинекейиңизде баягы мектептеги же бала бакчадагы коомдук маданий иш-чаралардын активдүү катышуучусу жок болду кой, бүгүн барбайсың, убакыт жок десе дагы болбой катышкан күндөрүңүз болгонбу дегеним. Ооба, бала кезимен эле. Биринчи саламатсыздарбы? Силер менен учурашып алайын. Ошо бала кезимден эле башталган да, баары ошо негизи бул кенедей менен эле ошо кароо конкурстарга катышып келдим. Анан ошо кийин деле конкурстарга катышып, былтыр ошо эл аралык конкурста ошо гран-прини алдым. Кандай эл аралык конкурска бардыңыз? Кайсыл ырыңызды ырдадыңыз? Кененирээк айтып бериңиз. Сүйкүм элес деген ыр менен Балама деген ырды ырдадым. Ошо Кайрат Кыргыз уюштурган эл аралык фестивалда. Ошондон бери дагы огойтер чыгармачылыкка баягы аябай көңүлдөнүп кирише баштадым. Анан Алматыга бардык фестивалга, ал жактан дагы жакшы ийгилик менен келдик. Андан кийин Индияга бардык. Анара эжекебиз. Индияга да барып келдиңиздерби? Ооба. Ал жактын кароо сынактары кандай экен? Жол жоболору, ысыктан кыйналган жоксуздарбы? Ошону айтып кетсеңиздер. Биз барган убакта салкын экен аябайчы. Вадодара деген чоң шаарда өттү фестивал. 36 мамлекет катышты. Ар бир мамлекет өзүнүн маданият тармагын көрсөтүштү. Алар аябай көп өлчөмдөгү 150ге жакын катышуучулар бартыр да, эми тансасы да окумуш, ыр бии да окумуш. Биз кыргыздар аз эле болуп бардык, бир 15-16 болуп элечи. Анан баары бир өзүбүздүн салт санаатыбызды, маданиятта кандай иштер болуп атканын көрсөттүк. Кыргыз Кайрат ошо чоң мамлекеттер, өлкөлөр менен договору бар экен, ошол аркылуу барып келдик да. Жакшы экен. Эми агайга суроо берели. Ооба, дароо эле мен агайга ассаламу алейкум дейин дагы. Агай, мен сизди тааныйм, билем, көрүп эле жүрөм. Анан кийин агай сизден суроо.
Кайсы жылы окууну бүттүңүз? Деги эле кайсы окууну окугансыз жана ошондой эле кайсы окууну аяктап, аккордеонду канча жылдан бери кучактап жүрөсүз, ошону айтып койсоңуз. Мен негизи 1970-жылдан бери ушул маданият тармагындамын. Биздин тагдырыбыз совет учурунда идеологиянын чабуулчулары болуп жүрдүк да. Комсомольский бригада дегендер, малчылардын сүйлөтү, чабандардын сүйлөтү, пактакерлердин сүйлөтү, пакта плантоосу телевизордо чыгат элек. Баардык жерде концерт коймой. Ооба. Анан ошто музыкалык окуу жайында 2 жыл окуп аткан армияга барып, андан кийин кайра келгенден кийин кайра Кара Сууда маданият бөлүмүндө аптап кылып башчысы болуп иштеп, андан кийин кече жакында 90-жылдары Бейшеналиевадагы неменин маданий агартуучулук жанагы методист деген бөлүмүн сырттан окудум. Ага, анан сиз бир эле мектепте эмес, бала бакчаларда дагы музыка сабагынын мугалими болуп иштедиңиз. Негизи мектепте мугалим болуп иштөөнүн кандай түйшүгү, кандай жакшы жагы бар? Эми сиз эки доорду көрүп калдыңыз да. Мисалы 80-жылдардагы, 90-жылдардагы балдар менен азыркы балдар түк башкача. Азыр мындайда, маселен, мен Бишкекке келгениме 10 жыл болгон болсо, шаардык ата-энелердин биринчи проблемасы балдарын кыргызча сүйлөтө албай атат. Баардыгы көчөдө деле, үйдө деле болчу. Анан мен көбүрөөк басымды ушул кыргыз ырларын, болгондо да элдик фольклорлук ырларды, бекмекейлерди, жанагы кербезим, жанагы акбакай деген күүлөрдү аккордеонго салып, анан комузду ойнойм да. Анан кийин балдардын эмеси мындай. Алар дагы мындай немеден критика караштан алысмын, азыркы балдардын ой түшүнүгү, музыка болгон көз карашы башка да. Анан неменин Европанын таасири деп коебузбу, же заманына жараша да. Бирок немени чыныгы наржанда канында кыргыздын каны ойноп турат да. Фольклорлук ырларды ойноп үйрөтсөң, аябай сонун болуп неме кылып калышат. Ырдашат. Дээринде бар да баары. Туура. Эми Анар эжекени ырдаталы. Атайын убакыт бөлүп келдиңиздер. Ырдатпай кетирсек, деле көрүүчүлөр дагы капа болот. Эмнеге ырдатпай кетиңиздер деп. Келиңиз. Кайсы чарба? Ашыралы Айталиевагайдын сагынам. Жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган, кыймылдап поезд баратсаң, кылгырып көздөн жаш тамган. Çaktavi артыңды улап карады. Караган менен көз тойбой, капкайда калды караны. Уйбера болуп çaktavi артыңды улам карады. Жөнөдүк нарын калага, ынагым сенсиң санада. Жүзүмдөй бышкан мөлтүрөй, жүзүңдөн жаным садага. Ойлосом болот ичим шат, жолуксам деймин кайрабат. Teatr açıp жаткандан
нарындан жазған саламға. Театр ашып жатқандаң ей, нарындан жазған саламға. Нарындан жазған саламға. Саулар болсын, баракелді. Қандай ғана керемет чыгарманы, қандай ғана керемет инсан аткарды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздер ушул биздин эжекелерибизге, таланттуу эжелерибизге сонун каалоо тилегиңиздер болсо, же болбошо суроолоруңуздар болсо, төмөнкү эфирдеги номер аркылуу бизге WhatsApp байланышка чыгыңыздар. Сиздердин сурооңуздар Бул жакта кат келиптир. Кадырман телекөрүүчү бизге чалганга болбойт, жалаң гана SMS билдирүүлөрдү гана калтырасыздар. Саламатсыздарбы? Кутман таң регион телеканалы келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен Анара эженин ырдаган ырлары өтө жагат. Сиздерге ден соолук, узун өмүр, качыбас кайрат, элдик инсан болуп жадырап жайнап, уртуңуздан күлкү кетпей аман болуңуз, бар болуңуз деген 807 абоненти билдирип калтырган. Жагымдуу каалоо тилектерин айтып атат. Салам алейкум эже, кандайсыз? Орозоңуздар менен деген суроо келиптир. Орозоңуздар кабыл болсун. Мына ушундай сонун каттар бар. Кадырман телекөрүүчү, эгерде сурооңуз болсо же жөн гана каалоо тилегиңиз болсо, анда экран астындагы номерлерден күтөбүз. Эми Роза эжеке, сизди да ырдаталы. Анан сиз эл аралык конкурстарга катышыптырсыз. Негизи ар бир сынакка катышканда эгерде сен жеңүүчү болсоң, дагы изденип баштайсың, дагы аракет жасап баштайсың. Жаңы дем, шык берет да ар бир кароо сынак. Анан азыр ушул жерден балким сынактарга катышкан ырларды ырдап берет чыгарсыз. Же кайсыл чыгарманы ырдайсыз? Жарайт, ошо Кундуз Таштаналиеванын Балама деген чыгармасын Bağıp kübөгөн баласы үчүн жок чыгар башына азап үйбөгөн тумулуп калса баласы түгөнөт экен аргасы берүүгө даяр жанында болсо эгер анын айласы бала бакпаса унутат кыйын күндөрүн эмгегин улуу актаса элжиреп ойлоп күнүтүн эртеңден үзбөй үмүтүн эси болуп жашоонун эн ата жашайт бал үчүн балдарым менин сырдашым жаралбай калгандалар жашамак беле корбашым бала деп согот жүрөгүм бала деп жашап жүрөмүн бел байлап мындан арыда бал үчүн өмүр сүрөмүн бассам да турсам тилегим балдарга өмүр тилеймин баарынан күчтүү сезим бул бала сүйүү деп билемин баарынан күчтүү сезим бул бала сүйүү деп билемин Колчалар болсун, азаматсыз миңдеген мунассага талант карагылачы кандай гана сонун. Биз кесиптешим экөөбүз жандуу ырларды жыргап
жан дүйнөбүздү байытып, эс алдырып сонун турабыз. Айтайын. Дагы ырдаса экен деп эле күтүп жалдырап эле отуруп калдык. Анткени жанды уурдоо, анан дагы эрте менен ырдоо, кээ бир учурда орозо, кээ бир учурда баягы көңүлүң жок учурда, маанайың жок учурда ыр уксаң өзүңчө эле кудуңдап, маанайың көтөрүлүп калат го. Биз кесиптешим экөөбүз дагы эрте менен эфирде кээде ойгоно албай, шайыбыз кетчү эле бүгүн. Бизди ойготуп койдуңуздар. Мен негизи эжекем бул жакта ырдап атканда нарын калага дегенде нарын келди да, элестелечи мындай эле бетке тартылыпчы. Чоң рахмат. Агай, кезекеми сизде. Агай эми өзүңүз айтып атасызбы, элдик фольклор деп, балким элдик фольклордук күүлөрдү чертип бересизби же өзүңүз бир чиңгил чыгармаңызды ырдап бересизби? Неме мындай кылалы. Мен өзү бир аз тумоолуп аттым эле кетирип турайын. Ушул бүт кыргыз элин, мусулман пенделерди ушул ыйык орозо айы менен куттуктап коеюн. Ар бир үйдө ушул тынччылык болсун, оорубаңыздар, сыркабаңыздар, туткан орозоңор кабыл болуп, үй бүлө менен бакубат жашап, анан мекенибиз өнүп, өсүп, жакшы турмушка жетели. Анар эже дагы ырдап берсинчи деп суроо калтырыптыр. Өмүр өтсө ким берет деген ырды ырдатып койсоңор дагы жакшы болот деген кат бар экен. Жакында 8 март байрамы жакындашып калды. Урматтуу телегөрүүчүлөр, кармаган орозоңуздар кут болсун. Келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктап, Мукан Рыскулбековдун эжелерим агайым деген ырды гүлдесте катары тартуулап койго уруксат этесиздер. Элден бүткөн эзелтеден талайым, садага деп жаш кезинден өстүргөн, сага каныдай бир теңдешти табайын. Эжелер керек болсо жүрөгүмдү sen açkansın jarkıratıp gözümdü, sen ürettің tak süйлөттің sözümdü. Balapanım bakıt kuşum olsun de, bak istetip barçın kılıp özümdü. Ergip dosumu töşümdü. Esen bolsun ecemenen ağaylar, ermekteri sağa kelip banalar. Sen üretkön biliminden güç alır, canı turmuş dağ kayra jaralar. Ejeler jürek şirikin özün ördü sağınar. Özün ördü sağınar. Eceler ağaylar. Ay bora geldi olçallar. Qanday керемет, qanday үн, Коңгуродой үнүңүз ушунчалык бизди кесиптешмекөбүз жаныңызда отуруп бермелеп аттык. Ыраазычылык билдиребиз атайын келип бергендиңиздер үчүн. Эркин микрофон берели, кыска-кыска телегөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыздар. Бизге бөлүнгөн убакыттын соңуна келип калды.
агай баштайсызбы? Убакыт деген ушундай бат өтүп кетет экен. Сиздердин ушул регион каналыңыздарга ийгилик каалайбыз. Рахмат. Жакшы көрөбүз дайыма. Ушундай ыйык күндөр, орозо күндөр келип чакырып, бизди да кичине кубандырып, бизди уккан элдерге да дем болсун. Чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Көрүшөбүз, а? Рахмат. Ушу бизди атайын майрамга жакын чакырганыңыздар үчүн биз ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолук, сиздердин да орозо майрамыңыздар менен жакшылык күндөрдө дайыма Рахмат. бирге бололу, Роза эжеке. Мен да ошо куттуу Ороз айында ошо студияңарга келгениме аябай ыраазымын. Элиме тынччылык, аманчылык каалайм. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик. Ушундай чакырганыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңыздарды бөлүп келдиңиздер. Убакыт деген мына ушундай зымырап эле өтүп кетет экен. Негизи биз тойбой калдык ырдаганыңыздарга. Эми аракет жасайлы кийинчерээк көбүрөөк убакытка сиздерди чакырабыз. Анткени телекөрүүчүлөр дагы ырдатсаңар болот деген смс билдирүүлөрүн калтырып жатат. Кадырман телекөрүүчү, бизге бөлүнгөн убакыттын ушуну менен соңуна чыкты. Биз болсо бүгүн студияда сиздердин маанайыңыздарды көтөрүүгө аракет жасадык. Бүгүн бизде конокто Анара Сарымсакова эжекебиз, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, көптөгөн сынактардын жеңүүчүсү, ошондой эле жаштарды ошол туура ырдоо маданиятына үйрөтүп келатат. Андан сырткары кыргыз маданиятына өзүнүн эбегейсиз салымы бар инсан деп айтсак болот. Роза Бердиккожоева эжекебиз эл аралык конкурстардын лауреаты, мына ушундай коңур үндүү ырчы эжекебиз бүгүн бизде конок болду. Ошондой эле Эмилжан Камалов агайыбыз кичинекей отураган балдардан баштап мектеп окуучуларына чейин музыкадан сабак берип, музыкалык билимин жоюп, аларды элдик, фольклордук чыгармаларды угууга, ырдоого үйрөтүп келе жаткан мына ушундай мыкты инсан бүгүн бизде конокто болду. Убакыт телекөрүүчүлөр, ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки берүүдөн жолугушканча чейин сак саламатта туруңуздар. Ар бир